парламент мен күтсем де күтпесем де тарайт. Тағдыры чешілген. Тағдыры жайында эле чешілген. Жайында көлдө жатканда маалымат жыйын өткөрбөдү. Парламентке 6 партия көптүк кылат экен, 3 партия жетиштүү болот деп. Мен ошондо эле айткам, шайлоого даярдангыла. Парламенттик шайлоо болот, президенттик шайлоодон кийин деп. Себеп ал кишинин ой жүгүртүүсүн, анан колк мүнөзүн караш керек да. Азыр 2 жума болбой кеткенден кийин, 2 жума болбостон андан артыгына чыдабайт. Себеп баштагыдай ассалому алейкум, алейкум ассалам жок. Баштагыдай кабар алуу жок. Мындай типтеги адамдар жөн калып кала албайт. Баягында улуу урматтуу деген маселе жок. Анан батпай баштайт дагы тездетүүнүн жолун издейт. Тездетүүнүн жолу парламентти таратып кайрадан келүү. Айтпадыбы? Азыр курултайды дагы дайындады дейт. Ал жерге барып анан өзү баш мүдүр болобу, башкарма болобу, же башкы катчы болобу, генералдык секретарь деп айтышып атат. Ошондой болуп келгенден кийин мен партиянын башында болом, бирок биринчи болом дебедиби? Деген сөз бул көп нерсеге берилген маалымат. Партиянын башына келсе, тизменин башында шайлоого барат. Мен премьер да болбойм, спикер да болбойм деп айтпадыбы? Туура. Коалициялык көпчүлүктүн башында болот дагы, жан баштап жатып, ышкырып чакырып алып көрүнгөндү башкарам деген сөз бул. Эч нерсеге жооп бербейм, ошонун башында болом. Кубаныч Жумалиевдин ушул альтернативалык жолго Атамбаевдин атын бере коелу деп кыйкырып чыкканы бул ишарат Жумалиев тарабынан. Мендей жакшы азаматтар бар. Кокустан шайлоого барсаң, тизмеге илеш жагын карап койсоң деген сөздөр да. Аябагандай куу саясат да бул. Кыргыз саясатындагы муну европалык же болбосо башка саясий серепчилерди бекер эле акча жалдап келишип карашып атпат. Ага андай серепчи болуштун кереги жок. Кыргыздын дүйнө таануу сезими башка, философиясы башка. Ошол Кубаныч Жумалиев бүтпөй аткан, тополоңу бүтпөгөн жолго Атамбаевдин атын беребиз деген демилге көтөргөн ордуна эмне үчүн кыргыз жолдорунда күндөн күнгө кан төгүлүүлөр көбөйүп атат? Эмнеге өлүм көбөйүп кетти деген маселени койсо, эл да ыраазы болмок, депутаттык милдетин аткарып атат деп биз да ыраазы болуп калмакпыз. Эми караңыздар, күн кур эмес да, Кудай өзү сактасын. Күн кур эмес. 7 киши каза болду, 4 киши каза болду, 3 киши каза болду, үй бүлөсү менен каза болду деген сөздөр туруп аткан жерде бир тыйын пайдасы тийбеген ушул жолго тиги кишинин атын бере коелу деп кол көтөрүп чыга калыш, бул мендей керектүү азаматтарды келечектеги тизмеге кошушту карап көрсөң деген ишарат бул. Өтө куу саясат. Аны көпчүлүк эл түшүнбөйт. Эмнеге ошондой жүрүштөрдү жасап аткан? Жөн сүйлөбөйт да, ал эски карт саясатчылар ар бир нерсенин эсебин алып туруп сүйлөйт. Демек ал андай демилге менен чыгып атканда дагы бир баягы парламент тарап жаңыдан шайлоо болушуну түздөн түз күнү келип калганын белгисин катарында кабыл алсак болот. Элге баары бир болуп атпайбы? Элге баары бир болуп калбады. Мына кимдердин аркасынан чуркадык биз? Көрсөң ал кандай кишилер экен? Эмнеге биз ушинтип жаңылып чуркадык деп ой жүгүрткөн, акыл калчаган эл болбой атпайбызбы? Тилекке каршы ошондой болбой атабызбы? Акчанын амалдын аркасынан чуркап барып, томолонуп жок болуп кетип аткан болсок дагы чуркап атпайбызбы? Аксакалың болобу, башкаң болобу, ушундай. Бирок мына чоң үмүт отун жаратып аткан биздеги жаштар. Жаштар, Кудай өмүр берсин, Кудай инсап берсин, жаштарга бөөдө кырсыктардан алыс болсун. Жаштар бир топ прогрессивдүү ой жүргүзүп келатат. Жаштардын аң сезими башкачараак болуп баратат. Айрыкча мына сыртта жүргөн миллионго жакын биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз, мен аларга байма-бай барып жолугушуп туруп атам. Байланышыбыз күчтүү. Алар ушул кечеки шайлоодо киши катары көрбөй калгандыгына намыстары аябай каттуу келип отурат. Ички нааразычылыктары аябай чоң. Ошон үчүн шайлоо бүткөн күнү мен айтпадым беле, мен макул эмесмин деген бүтүндөй элдик кыймылга биригишишибиз керек.
момундай башаламандыкка каршы турабыз деген кишилер макул эмес позициябызды билдиришибиз керек. Мен шайлоонун жыйынтыгына макул эмесмин, момундай басмырланууга макул эмесмин деп Кудайга чексиз шүгүрлөрдү келтирели. Бул Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык уюмга, ар жагы Америкага чейин, Кореяга чейин, бер жагы Россия, Казакстандан бери демилген аябай күчтүү колдоп кетип баратат. Бирден бир ишенич, үмүт, жана сиз айтып аткан маселени токтотуунун жолу барбы деп атпайсызбы? Ушуну токтотуунун жолу Кыргызстандан сыртта жүргөн, дүйнөнү башка көз менен карап, кыргыз мамлекетинин кадырын, элдин баркын түшүнүп калган ушул сыртта жүргөн жаштарыбыз келип Кыргызстанды ушул башаламанды